Биз бүгүн жүздөгөн кишилердин кубанычын бирге көрөлү деп келип калдык. Анткени Бишкекте Молдобасанов 2 дарегинде мамлекет курган ипотекалык үйлөр өз ээлерине тапшырылганы жатат. 3 блоктон турган 15 кабаттуу 225 батир кезекте турган жарандарга жана баштапкы төлөм менен алган үй ээлерине тапшырылды. Садыр Нукачевичтин атынан ачкыч алганыма мен абдан кубанычтамын. Асыра апа мамлекеттик бала бакчада көп жылдан бери эмгектенип келет. Эми болсо эмгегинин үзүрүн көрүп 4% менен ипотекалык үй алып жаткан чагы. 22-жылы очередке тургам 4%дык. Ошол боюнча ушунчалык прозрачно бардыгын кече биз жеребе ыргытып, кайсы этаждан алабыз, бардыгы прозрачно болду. Ал эми Урмат Мырзабеков баштапкы төлөмүн төлөп үй алгандардын бири. Ал акчанын жарымын төгүп 11 ай күткөндөн кийин ак өргөлүү болуп отурат. Былтыр 11 ай мурун бергем. Мен өзүмдүн туулган күнүмдө 8 августта бергем. 1 жылга жетпей 11 айда мына уже ключ алып отурабыз. Мамлекеттик кызматта иштеген Айдан Абдубалиева мурда батирге ай сайын 25 000 сом төлөп келсе, эми ошол эле акчаны өз үйүмө төлөйм деп сүйүнүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компанияда очередке туруп, льготный багыты менен 2 бөлмөлүү батир алып атам. Батирге 25 000 сомдон төлөчүм айына. Азыр орточо эсеп менен айына ошол эле 25 000 сомдон төлөйм, бирок бул батир өзүмө калат. Өзгөчө баланын апасы Асель Аманова да мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алгандардын бири. Балам өзгөчө бала, 4%-тик без первоначальный келдик. 2023-жылы кезекке турганбыз, 2 жыл күттүк. Аманова кубанычы менен бөлүшүп, жаңы үйүнүн бөлмөлөрү менен тааныштырды. Бул жакта биздин кухня, чоң. Бул жакта болсо зал. Эң чоң бөлмөбүз. Бuyakta болсо уктоочу бөлмө, спальня. Бuyakta санузел, раздельный, ванна, туалет. Бул бөлмө болсо детская спальня. Садыр Жапаров 5 жылда жарандардын үй маселесин чечүү максаты коюлганын билдирди. Шаарларда үйлөр салынып бүткөндөн кийин мамлекет айылдарда да ипотекалык үйлөрдү сала турганын айтты. Бүгүнкү күндө бул программага катышып, турак жай алуу үчүн кезекте тургандардын саны 58 000ден ашты. Кыргызстанда жалпысынан 70 000ге жакын батирлердин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 000 деген үй бүлө өз үйүнө ээ болуп, кубанычка бөлөнүп, жашоосунун сапатын жогорулатат десек болот. Бүгүнкү күндө 3 000ден ашуун уже батир биз тапшырып берип калдык. Жылдын аягында дагы биз 3 000ден ашуун тапшырганга аракет кылабыз. Үй алам деп кезекте турган кишилердин саны 58 000ден ашты. Азыркы учурда болсо 70 000ден ашык батир курулуп жатат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 000 деген үй бүлө үйлүү болгону турат.